барган жерим калган жок. Керек болсо президентке чейин кат жазгам. Эмеси результат жок болгондон кийин мен азыр намысымды жыйыштырып туруп кыргыз элиме кайрылайын дедим эле. Менин атым Нурлан. Бул менин кызым Ажара Биктурова. 3 жаштан бери сколиоз ооруку менен жабыркап келет да ушул жылышка чейинчи. Биз деген семьябыз, бул менин ортоңку кызым. Мындан улуу балам бар, ал үйлөнүп жайланып өзүнчө бөлүнүп кеткен. Ал улуу балам менен бул кызымдын ортосу 17 жаш болуп кетти да. Кыскасы айтканда көптөн бери күтүп аткан кызыбыз болчу ушул. 3 жашынан бери биз болгон врачтарга, терапевт, остеопат, костоправтарга апарып келдик. 3 жаштан бери алар берген кеңештерди жасап келдик. Андан бери мына 7 жыл өттү. Ушу 7 жылдан бери ушу оору менен алышып келатабыз. Анан мына акыркы жылдары, азыр кызым 10 жашта, ушу акыркы 1-2 жылдан бери ушу позвоночный кыйшыйганы күндөн күнүгө даана билинип келатат да. Мектепке мындай эле ушу барып келгиче, мектеп эле жакын эле бул жерде 3-4 көчө. Барып келгенден кийин деле буту ооруп калат да, кечкисин ушу бутум ооруп атат деп эле түнкү саат 2-3-төргө чейин уктай албайт. Анан биз деле жанагы обезболивающий дары берип, бутун ичине массаждап, жибитип дегенде ошону арам бар уктайт да. Баары бир бул позвоночник таасир берет экен бутуна, андан сырткары да ички органдарына абдан таасир берет экен. Биз көптөгөн врачтарды тандап жүрүп, Турциядагы жакшы врачтарга кайрылдык. Алардын айтымында алардын эмесинен $18,500 керек экен. Азыркы учурда $2,600 чогулду. Үйдө мындан сырткары дагы кичүү балам бар, ал кант диабет менен жабырып калган. Азыр мен тапкан акчанын баары, билесиңер, кант диабет бул өтө дорогой оору, болгон лекарствосуна андай мындайына көп кетет экен. Анан бул кызыма дагы жардам бергенге мен жалгыз алым жетпей атат. Ошол себептен мен кыргыз элиме кайрылам дедим. Урматтуу кыргыз элим, бүгүнкү күндө кызым сколиоздун 4-даражасына өтүп кетти. Ошондуктан мен силерден жардам сурайын дедим эле. Менин ата катары кызымдын келечеги мындай оорлошуп кетерин каалабайт элем. Силердин жардамыңыз менен мен кызымдын келечеги жакшы болуп, эл катарында кыздардын бири болуп, эми кандай болсо дагы жардамды күтөт элем силерди. Кичине каражат тыйын болсо дагы биздин жанагы соц тармактагы жаймеңер, поделитсаңар, жана эң башкы мен кызыма батаңарды жана дубаңарды берип коюңуздарды суранат элем. Ушу кызымдын турмушу оңолуп кетсеби деген эле ой менен жүрөм. Ушул кызымдын ден соолугу бекем болуп, омурткасы түзөлүп кетсе, мен үчүн эң бийик даражадагы бакыт ушул болот эле да.